Кооператив Ордосай, Атабаев Кубанычбек Анарбекович рынокко камсыздоо долбоору боюнча, орусча айтканда проект обеспечения доступа к рынкам деген проектке катышканбыз, грантовый проект. Анан ошонун алкагында ошол комбайн алдык, дайыльный аппарат, дробилка, анан экструдер алганбыз. Азыр экструдированный корм чыгарып атабыз. Мынакей алып келе турган болсок, жүгөрү, буудай, арпа ошолордун бүттүгүн байытылган жем кылып чыгарабыз. Орусча обогащенный корм деп келет да. Мынакей жөнөкөй эле жүгөрүнү ала турган болсок, мына экструдерден өткөргөндөн кийин мына моундай болуп, экструдированный корм 160-170 градуста ушундай болуп бышат. Анан аны алып туруп, дробилкадан өткөрөбүз. Бул турецкий дробилка. Ошодан өткөргөндөн кийин мына моундай жем болуп калат. Бул байытылган. Эгерде уйларга бере турган болсок, бул 30% сүт кошот. Малды бага турган болсоңуз, семиртебиз дей турган болсоңуздар, бул жем 100 күндө семире турган мал 70 күндө семирет. Эгерде берки мурунку жемди тартып туруп бере турган болсоңор, 2 кило берген болгон болсок, будан 1 килограмм жетиштүү болот. Байытылган жем ушундай болот экен. Анан буга дагы адам башка кошо турган мел, бор деп коет, кальций, анан өзүнүн премикстери бар. 100 килограммга 3 килограмм кошулат экен. Аны кошсо премикс жем болот. Мына бизде бул 30 сом болуп атат. Базарга барып ала турган болсоңуздар, базарда тоок жем 55-60 сом болуп атат. Биздики первоначальный эле нерсе болуп калат да. Бакаятада экструдированный корм боюнча тагыраак айтканда даже областта биринчи оборудование болуп келди да, бул оборудование. Анан эми Кудайга шүгүр, элдерге дагы кызмат кылганга аракет кылабыз. Ошол байытылган жем, мал чарбаны өнүктүрүүгө аракет кылабыз. Биздин кооператив, Ордосай кооперативи, производство кормов, производство молока деп организовать этип, ошол 10 кишиден турабыз. Ошол иш менен алек болуп атабыз да. Ошондой эле силос, сенаж чыгарабыз. Мынакей комбайныбыз бар. Быйыл бир 30 тоннадай проба катарында силос чыгардык. Анан эми жакын арада кар жааганды күтүп турабыз. Ошодон кийин ачып, аны дагы элге таркатабыз. Ошо аны дагы сатып, ошо бирге алек болот да. Анан өзүбүздүн малыбызга. Былтыркы жылы силос бергем малыма. 26-27 литр сүт берип аткан уйларыбыз. Бир 3-4 уйдан ошончо сүт алып атканбыз февраль айында, быйылкы жылы февраль айында. Силос бергенден кийин 4 күндүн ичинде өзгөрүү кирди. 47ден 51 литр сүткө абадан сразу эле кошулду. Бул чыктуу тоютка кирип калат да. Ошондой чыктуу тоют. Мына силос абадан эле жардамы, анан арзан тоютка кирет экен. Бул проектке мен былтыр катышып калган болчумун. Ошо Бишкекте Талас областынан 2 эле бала барганбыз. Ошол бирөө пчеловодство болуп калды. Мен сүт багытына кирген болчум. А так Талас область боюнча 10 кооператив барбыз в данный момент. Анан ошол жерде бардыгына эле тийген жок, но сенажный комбайн. Зеленка кылып чабабыз. Вот, анан эми проба уже силос сенаж бастык да. Уже анан эми тоют дайындоо бизге кормопроизводство болгондуктан биз уже Кудай буйрса корм производить этип, эмдиги жылдары уже мына быйыл силос сатам уже элдерге. Жанагындай эл көрүшү керек, эл билиши керек.